Бүгүн Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, сахна ханышасы, жумурай журтка аттын кашкасындай таанымал инсан, Кыргыз эстрадасынын чолпон жылдызы айтылуу А.Иманалиева тууралуу кеп болмокчу. Видеонун баштаардан мурда барыңыздардан сурагычыбыз бар. Эгерде биздин каналда биринчи жолу болуп жатсаңыз, анда подписаться басышын басып коюңуз. Бул сиз бизге кошкон эң чоң салымыңыз болот. Барыңыздарга чоң рахмат. А.Иманалиева 1968 жылы 12 январда Талас облусуна караштуу Талас районунун Калба айылында туулган. Семетейдин Айчүрөгүнүн ысымын алган. Илгери 5 таш айылында борбордогу артисттер Манас эпосунан үзүндү коюп, үйүндөгүлөр Айчүрөк каармандын ысымын жактырып, болочок ырчыга ыйгарышкан. Иманалиеванын кичинекей кезимде өзүмдүн атымдан уялып жүрдүм. Мен үчүн бул ысым кол жетпеген сулуу керемет сезилер эле. Ушул убакытка чейин атымды татыктуу алып жүрүүгө аракет жасайм деп айтканы бар. Чыгармачыл чөйрөгө капысынан келип калган эмес. Айчүрөк кичинекей кезинде ата-энеси ажырашып кетип, тайыны тайтасынын колунда тарбияланат. Таятасы Асылбек Иманалиев комузда кол ойноткон чебер болсо, тайэнеси Бермет Иманалиева нукура элдик ырларды, дастандарды айткан айым болгон. Өзүнүн апасы бир канча жыл филармонияда эстебес Турсуналиевдин тобунда иштеген. Кийинчерээк автокырсыкка кабылып, 3 жолу башына операция жасатып, оорудан улам көз жумган. Билими 8-классты айылдык мектебинде аяктагандан кийин Борбордогу Мураталы Күреңкеев атындагы окуу жайга тапшырган. Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониянын 2 жылдык эстрада студиясын, Мураталы Күреңкеев атындагы музыкалык окуу жайдын вокал бөлүмүн жана Бибисара Бейшеналиева атындагы искусство институтун аяктаган. Топ жарып чыккан учуру 1989 жылы Ала тоо периси сулуулар сынагына катышып, 12 кыздын ичинен 1-чи орунду алат. Ошол сынакта комуз менен ырдаганын көргөн жаштар театрынын жетекчилиги жактырып жумушка чакырган. Эстрадалык топ түзүш керек деп композитор Тарас Асанакуновдун жетектеген тобуна ырчы болуп кирет. Дал ошол Асанакуновдун жазып берген Роза гүлү ыры хит болуп, эл оозуна алынган. Жаштар театрынан кеткенден кийин инсан тобунда эмгектенип, Кызыл гүл, Тоо булагым арманым сыяктуу ырлары менен белгилүү болгон. Жарым жылга жетпей алгачкы жеке концертин берген. 2 жыл чогуу иштешкенден кийин инсан тобунан чыгып, 1993 жылы Айчүрөк эстрада театрын ачып, жаш таланттарды тарбиялай баштаган. Жетишкендиктери: эгемендик алгандан бери Кыргыз эстрада өкүлдөрүнөн алгачкы жолу 1996 жылы Нью-Йорк шаарында өткөн бүткүл дүйнөлүк эстрадалык фестивалга катышып келген. 1989 жылы Польшада өткөн Алтын жалбырак эл аралык конкурсунда 1-чи орунду ээлеген. 1995, 1996, 2003 жылдары Азия Даусы эл аралык фестивалынын ардактуу мейманы болуп, Белоруссияда өткөн Славян базар эл аралык сынагынын дипломанты, Украинадагы Алтын скиф эл аралык сынагынын лауреаты жана башка көптөгөн эл аралык жана республикалык конкурс фестивалдардын жеңүүчүсү. Иманалиевага кыргыз казак элдеринин маданий достугун бекемдеген үчүн Казакстандын элчиси Мухтар Шаханов Алтын көпүрө сыйлыгын тапшырган. Устаттыгы учурда жаш таланттарды эл аралык сынактарга даярдоо менен өлкөнүн аброюн көтөрүп, дүйнөнүн чар тарабынан келген калыстар тобунун мүчөсүн толуктап келет. 4 жыл ичинде шакирттери Чехия, Туркия, Россия жана башка мамлекеттерде өткөн сынактарда байгелүү орундарды алып келишкен. Анын ичинде 2 баш байге, 4 ирет 1-чи орунду, 2 жолу 2-чи орунду багындырышкан.
Жар-жарырына экинчиден берген. Азыр бул ырсыз бир дагы үлпөт той өтпөйт. 2000-жылы аталган чыгарманын авторунан уруксат алып, кечелерде ырдай баштаган. Жеке жашоосу 1993-жылы улуттук каналдагы көрсөтүүлөрдүн биринен өмүрлүк жары Таалай Орозкулов менен таанышып, баш кошушкан. Ал кезде Жолдошу Пирамида телеканалынын туңгуч директору болчу. Жубайлар 3 баланын ата-энеси. 29 жаштагы Арген, 19 жаштагы Арлен аттуу уулдары жана 12 жаштагы Аелита аттуу кызы бар. Ашканада кичинемден эле зээндүү кыз болгонумду апам айтып калчу. Айыл жергесинде төрөлүп өскөндүктөн ашканага 5-6 жашымдан эле аралашкам. Ал эми тамак ашты баштан аяк өзүм жасап, кожойкелик кылуу турмушка чыккандан кийин башталды. Эгер ырчы болбосом, ашпозчу болсом керек эле. Анткени ашканада 99% мыктылыгымды дайыма далилдеп келем. Бирок бир кемчилигим бар. Палоону канча аракет кылсам да баса албайм. Бир жолкусунда суусу көп болуп ботко болсо, кийинкисинде көрүчүм бүкүл болуп бышпай калат. Эсимде, бир жылы кышкы салатты көп жаап салыптырмын. Санасам 300 банка болуп кетиптир. Бир кыш түгөт албай, экинчи кышта да жегенбиз. Сүйүүгө туруктуумун. Жолдошум Талай менен жашаганыма 27 жыл болду. Оба Талай экинчи некем, жашырбайм. Аргендин атасы Такен менден 18 жаш улуу болчу. Ал киши балетмейстер эле. Бизге сабак берчү. Анын талантын сыйлап, бийлегенине кызыгып жүрүп, менде ага сезим пайда болгон. Түрдүү адамда сүйүү болуп турган жакшы да, кээ бири бат, анан көп, айрымдар аз жана сас сүйөт экен. Таалай менден 5 жаш күчүү. Экөөбүз таанышканда телеканалдардын биринде алдыңкы алып баруучулардын бири болчу. Узун плашты кийип, тамекини тиштеп, өзүнчө эле мачо эле. Үйлөнө элек жигит болсо, менин бир балам бар, деп сүйүүмдөн чегине баштаган болчумун. Бирок Таалай үйлөнөбүз деп такыр болбой туруп алган. Алар менен чектен ашпай сүйлөшүп турам. Жолдошум деле телефон чалган кыздар менен сүйлөшүп коет. Бирок экөөбүз тең абийир менен иш кылабыз. Шакирт, ойлоп көрсөм менин көп убактым, акчам, нервим, ырчы болбом деген жаш кыздарды тарбиялоого кетчү экен. Шакирттерди тарбиялоодо ой максатым абдан таза бийик болчу. Бала менен отурганча сахнадан четтеп 4-5 жыл эс алсамбы, менин колдоом менен шакирттерим иштеп турса деп аябай көңүлдөнүп алгам. Бирок катуу жаңылышкан экем. Акыркы учурда өзүмдүн келбетиме, чыгармачылыгыма толук көңүл бура баштадым. Аелитамда буйруса аз убакыттан кийин ырдап чыгат. Кызым сахнага чыккыча өзүм ырдап турайын деген ойдомун. Сахна тууралуу. Айрымдар айчүрөктү Такен агай чыгарган дешет. Менин элге таанылышыма анын эч кандай тиешеси жок. Эгер ал жардам берсе, жардам берди деп эле ачык айтмакмын. Ал тескерисинче кызыл гүл, роза гүл деген ырларым чыга баштаганда ырдабайсың, чыкпайсың, үйдө отур деп бут тоскон. Баламды кучактап үйгө кире албай, көчөдө калган күндөрүм да болгон. Чыкпайсың деп кол көтөрө баштаганда жаштар театрынын артисттери автобус менен көчүрүп кетишкен. Анда ошол театрда иштечү элем. Ал кишинин көзү өтүп кетти. Эгерде жардам берсе, андай болгон эмес деп четке кагуу мен үчүн чоң күнөө болмок. Мени опера ырчысы болсо дегенде ата-энемден 2 көзү төрт эле. Алардын ой максаттарын жүзөгө ашырайын деген ойдо ырчы катары таанылыш үчүн болгон күчүмдү жумшадым. Өзүм жалгыз көгөрүп, ыр жаздырып, керектүү адамдарды таап, клип тарттырып, чуркап жүрүп, ак эмгегим менен сахнага чыктым. Ошол кезде ыр жазып берген акын, композитор, аранжировкачы агайларыма ыраазымын. Учурда көпчүлүк ырчылар эски ырларды ремейк кылып ырдап жүрүшөт. Ырларыңызды ырдайм десе, жаш ырчыларга бересизби? Оба, менин ырларымды көп эле жаш ырчылар ырдап жүрүшөт. Ырчынын ар бир ыры өзүнүн баласындай эле болуп калат. Эгер ал ыр сенин аткарууң менен хит болуп, элдин терең катмарына сиңсе, ого бетер кастарлап турасың. Ошондон улам да ырчылар арасында ыр талашуу чыры кээде болуп турса керек. Мисалы, мен жар-жарды 18 жыл мурун ырдап чыккам. Көп жакшылыктарда, тойлордо аткарып жүрүп, билинбей эле үйлөнө турган түгөйлөрдүн гимнине айланып кетти. Азыркы учурда тапшырык берип, өзүмө гана таандык болчу жар-жар жаздырдым. Жакында Роза Рымбаева менен да дуэт жаздыруу пландарым бар деп калдыңыз эле. Оба, легендарлуу казак ырчысы Роза Рымбаева эже экөөбүз дуэт ырдайлы деп турган чагыбыз. Жаңы ырдын үстүнөн музыкант Рамис Алиев иштеп жатат. Буйруган күнү эки элдин эрке кызы күйөрмандарыбызга ыр майрам тартуулайбыз. Кеп нугун социалдык тармактарда сиз тууралуу айтылып жаткан пикирлерге бурсак, көпчүлүк сизди Анжеликанын Жолдош менен араздашканына күнөөлөп жатканын байкасаңыз керек. Чынын айтсам, ал адам тууралуу айткым келбейт. Биздин үйдө анын атын атоого тыюу салынган.
Анжелика менен апасынын жомогу дагы канча убакыт айтылат ким билет. Көп баскан аяк бук басат дейт. Аркаларын жабыш үчүн менин атымды кошо ала жүргөндөрүнө аябай чарчадым. Ким суудан кургак чыгып жатканын эл жакшы түшүнүп калды го дейм. Мен аларды унутканыма көп болгон. Мага үй бүлөмө тынчтык гана керек. Бул аялдын кичинекей өспүрүм көрмандары мени каргап социалдык тармактардан жазышат. Ак менен караны ажырата элек жаш өспүрүм кыздардын аң сезимине терс таасирин тийгизип жатканын, алардын да убалы бар экенин түшүнүшсө жакшы болмок. Мен ошол социалдык тармактардан жазган аккаунттарда жана Анжеликанын эл көрбөгөн сүрөттөрү кайсы IP даректен жүктөлүп тартылып жатканын таап берүү өтүнүчү менен укук коргоо кызматкерине кайрылдым. Бүгүнбү эртеңби же кийинки жылыбы Кудай буйруган күнү ал адамдар табылчу күн да келет. Ал эми Анжеликага ал сүрөттөрдү жүктөгөн адамды табуу эмес, анын баарын мага оодаруу жеңилирээк окшойт. Кайсы ызы чуулуу окуясы болбосун, жебени дайыма мен тарапка буруп коет. Сиздин үй бүлөңүздү каржылаганга жолдошуңуздун айлыгы жетеби? Жолдошум 4 жылдан бери маалымат агенттиктеринин биринде иштейт. Бизде сенин тапканың, менин тапканым деп бөлүнүү жок. Ким канча таап жатканы деле билинбейт. Анткени анын баары балдарыбыздын келечеги үчүн жумшалып жатпайбы? Бирибиз аз, бирибиз көп тапканда деле көп тапканыбыз үстөмдүк кылып же аз тапканыбыз чунчуп кеткен эмеспиз. Акча, байлык, бийлик колдун кери деп бекеринен айтылбаган чыгар. Татынакай балдарың, сүйүктүү жолдошуң турганда ал өзү эле экинчи планга жылып кетет. Жогорудагы берүүбүз Супер KYRGYZ сайтынан алынган маалыматтардын негизинде даярдалды. Ушуну менен биздин видео аянтчылы достор, эгерде видео жаккан болсо лайк басып каналга жазууну унутпаңыздар. Сиздер менен KYRGYZ Time каналы болду. Кийинки видео ким жөнүндө болсун ал жөнүндө жаза кетиңиздер.